убактагы эс алууңузду жана ден соолукту чыңдоону Кыргыз деңизи санаторийинде өткөрүүнү тандаңыз. Ысык көлдөгү Кыргыз деңизи санаторийи Кыргызстанда жана коңшу мамлекеттерге белгилүү жайлардын бири. Эс алууга жана ден соолукту чыңдоо үчүн азыр баардык шарттар түзүлгөн. Санаторий президенттин иш башкармалыгына өткөндөн бери бул жерде көп нерсе өзгөрүп, жаңы заманбап шарттар келген адамдын чындап купулуна толот. Жайыгышы менен иштеген санаторийде эң ириде ар түрдүү дартка дава берүүчү жабдыктар жаңырып, жаңыланууда. Азыр санаторий 40 түрдүү процедураларды жүргүзүп, жогорку квалификациядагы дарыгерлер эмгектенишет. Санаторийдин жаңылануу менен иштеп жатышы эң ириде өлкөдөгү дарылоо медициналык туризмдин өнүгүшүнө чоң түрткү берүүдө. Биздин Кыргыз деңизи санаториябызда 40тан ашык процедуралар бар. Биздин оорулар, биздин эс алуучулар келгенден кийин биздин дарыгерлер карайт ар бирөөнү. Ар бирөөнү индивидуалдуу лечение жазып, андан кийин ар бирөө жок дегенде бир 5 процедураны алып баштайт. 4-5 процедура ал путевканын ичине кирет. Андан тышкары эгер эс алуучуга башка процедура керек болсо, биз ал процедураны да кошуп беребиз. Санаторийде буту колу жана муундары ооруп келген адамдарды дарылоо үчүн эң жакшы ыкмалар жана жабдыктар бар. Мында негизинен минералдык суулар, ванна терапиялары, ысытылган баткак процедуралары колдонулат. Кыргыз моря жыл сайын эле келем. Şu aylarda. İçine tizem örüt эле. Постоянно грязь алам. Азыр 2 күндөн бери грязь алып жакшы болуп калды, ысык. Жакшы персоналдар дагы жакшы. Быйылкы жылы санаторийде бир нече жабдыктар жаңы коюлду. Жаңы алынган заманбап жабдыктар санатордук дарылоодо Кыргызстан боюнча биринчи ирет колдонулуп, жалгыз гана ушул жерде бар. Эмки жылы дагы бир нече жабдыктар алынып, жаңы процедураларды дагы киргизүү каралууда. Бул аппарат биздин санаторийде эле бар. Бул аппарат омурткаларды чоюп, ордуна келтирүү боюнча иштейт. Жанакы остеохондрозторго, грыжаларга, андан башка да протрузия деген ушундай ооруларга колдонулат да бул аппарат. Биздин эле санаторийде ушу аппарат 18-жылы келген, ошондон бери колдонуп атат. Биздин эс алуучулар абдан жакшы пикирди алып атышат. Анткени бул аппараттын негизи эффективности аябай чоң. Процедурага средний бир где-то 40-50 мүнөттө кетет. Анан процедура бүткөндөн кийин бул кишини бул өзүнүн каталкасы бар, ошол жерге жаткызабыз. Андан 2 саат жатат ошол жерде. Андан кийин эч кандай мындай нагрузка жасабаш керек да. Эс алыш керек. Эми бир күндө бир 5 где-то 5 сеанс жасасак болот. Бул аппарат Кыргызстан боюнча бизде эле бар. Бул магниттик аппарат деп эсептелет. Бул биздин эс алуучулар отурганда астынан магниттик импульстар келет да. Бул жамбаш органдардын эмесин, кан жүгүртүүсүн аябай жакшы кылат. Ошондуктан жанакындай простатиттерге, аденомаларга, сейдикти кармалгандарга, циститтерге аябай жакшы таасир этет да. Ошондой оорулардын баарын эффективдүү баягы лечениясын өткөзүлөт да. Ошондуктан бизге көп аял эркектер келип, ушу процедураны алып, аябай жакшы өздөрүн сезип кетип атышат да. Бул аппараттын аты магнитотурботрон. Бул аппарат Кыргызстан боюнча бизде эле бар, биздин санаторийде. Бул аппаратта эс алуучунун ушундай ичине киргенде магниттик толкундар менен бүт денеге баягы жакшы мындай таасир этет да. Бул
артериалдык давленияны эметет, түшүрөт. Андан тышкары бүт денеде кан жүгүртүүнү аябай жакшы кылат. Кан жүгүрүп, жакшы жүгүрүп турса, баягы муундарга да, ички органдарга да аябай жакшы таасир этет да. Ичинде бул киргенден кийин ичинде магниттик мындай толкундар менен, ошолор менен бүт денеге таасир этет да. Бул аппараттын эмеси аябай жакшы. Негизи бир 10 сеанс алып койсо, эффективность аябай чоң болот да. Биздин Кыргыз деңиз санаториясы 1974 жылда курулган экен. Ошондон бери мына көп жыл өттүрдө, 50 жылдан бери канча элдер келип эс алып дарыланып кетишти. Мындан ары дагы ушундай элдер келип эс алып кетишет деп ойлоймун. 2023 жылы биздин ошо Кыргыз деңиз санаториясы Кыргыз мамлекетинин президентинин иш башкармалыгына өткөнүнө байланыштуу бизде көп жаңылыктар болуп жатат. Бизде баягы ремонттор жүрдү. Мындан ары дагы келерки жылга дагы ошо ремонтторубуз бар, оңдой турган жерлерибиз бар да. Андан тышкары биздин баягы ден соолукту чыңдоочу бөлүгүбүздө бул жерде бизде өтө жакшы жаңы оборудованиялар бар. Андан башкары дагы жаңы оборудованияларды алабыз жакшы. Биздин ошо Кыргыз деңиз санаториясына келип эс алыңыздар, ден соолукту чыңдаңыздар. Мана биздин жаңы бүткөн бассейндерибиз бар, футболдуу поляларыбыз бар, волейболдуу поляларыбыз бар. Андан тышкары баягы конференция залдарыбыз бар. Ошол жерге келип биздин санаториябызга келип кенен эс алып, ошол жактардан кеңири иш-чараларды өткөзсөңүздөр бет, ошолорго бүт бардыгы бизге сиздер үчүн бардыгы ачык. Санаторийдеги союз мезгилинен калган бассейн дагы толук реконструкцияланды. Бул жай эс алуучулар дарыланып жаткандардын эң сүйүктүү жайына айланган. Бассейн бардык талаптарга жооп бергендиктен жергиликтүү жана коңшу мамлекеттерден келген спортчулар дагы машыгууларын өткөрүп жатышат. Условия очень хорошие для подготовки спортсменов. Мы уже неоднократно сюда приезжаем, не первый год. Нас все устраивает. Сделали вот бассейн хороший, то, что нам надо было. Условия на территории есть, залы. Для подготовки. В принципе, все устраивает, все есть, хорошее питание, усиленное. Мы к ближайшим турнирам, это чемпионат республики, который будет проходить в Бишкеке. Сейчас к нему готовимся. И дальнейшим турнирам чемпионата мира юнош, юниор. Кыргыз деңизи санатории КМШ мамлекеттер арасында эң популярдуу. Кыргызстандыктар коңшу өлкөлөрдөн келген эс алуучулар дарылоосун, тейлөөсүн жана мындагы шарттардын мыктылыгы үчүн тандап келишет. Я приехала из города Заравшан, это Узбекистан. Я езжу в санаторий в этот уже 30 лет. Приехала 168 раз. Мне очень нравится это место, я его очень люблю. Больше я никуда не езжу, кроме как в наш прекрасный санаторий. Обслуживание прекрасное, очень добрые, радушные люди. Лечение очень хорошее, женщины все очень хорошо все относятся. И врачи, и медсестры. Все, буквально весь коллектив. Кормят хорошо, я никогда не жалуюсь на это. Я раздаю визитки всегда. Люди к нам сюда едут. Мы раньше ездили автобусами себе постоянно. Так что у нас в городе знают ваш санаторий. Все. Учкудук, Заравшан, Наваи, Зафарабад. Мы все сюда ездим. Мен өзү Жалал Абад областынын Каракөз шаарынан келдим, энергетиктердин шаарынан. 10 күн болуп калды. Анан ушу эмнеси жакты мага.
Бул ушул маалда бизге өзү жакшы экен да, күн өтө ысык эмес. Биздин курактагыларга өтө суук эмес экен. Лечениясына карасак, ал жагынан аябай сөз жок. Процедуралар жагып атат. Ылайы, парафини, тиги душуна барып атат, циркулярный душка, ал дагы жакшы экен. Анан ушу түшкү тамактан көл жегине барып, көлдүн абасына кийим алып эс алып атабыз. Анан ушу медперсоналдагы обслуживающий булардыкы жакшы экен да. Баардыгы элпек, эч кандай мындай урой мамиле кылбайт экен. Ошонусу да жакшы да, адам баласы биринчи ошол да. Баягы сфера обслуживания. Анан жакшы мамиле кылып, биз классташ 3 курбугубуз менен келдим да. Анан аябай жагып атат. Биринчи жолу келдик, бирок жакты. Кудай кааласа ушу эмки жылга да пландап атабыз. Кыргыз деңизи эс алуу жайы бул Кыргызстандагы эң бир чоң эс алуу жайлардын бири. Биздин Кыргыз деңизи эс алуу жайына бир жылда 20 миңден ашуун эс алуучулар келип ден соолуктарын чыңдап кетишет. Бул биздин эле Кыргызстандан жана биздин коңшу мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан, ал эми чет өлкөлөрдөн дагы келип көптөгөн эс алуучулар ден соолуктарын чыңдап, ушул жерден эс алып, жакшы маанайда кетишет. Биздин Кыргыз деңизи эс алуу жайы жыл бою, жайы кышы жыл бою иштей турчу эс алуу жайлардын бири. Кыргыз деңизи эс алуу жайы эс алуудан сырткары дагы көптөгөн чоң иш-чараларды өткөрөбүз. Бул жерден конференция, семинары, көптөгөн тренингдер өтүп жатат. Ошол семинарлар өткөнгө да көптөгөн толук шарттын баары каралган. Андан сырткары Кыргызстандын белгилүү спортсмендери да келип ушул жерден машыгышат. Спортсмендерге дагы толук шарттын баары каралган. Бизге келип эс алуу үчүн биздин байланыш телефондорго чыгып, же болбосо интернеттеги Instagram, сайт, Facebook аркылуу алдын ала брондоп келип, ден соолугуңуздарды чыңдап эс алып кетсеңиздер болот.